Урматтуу эжелер, агалар, карындаштар, инилер. Биз мына көрүп турасыздар, Мекенчил саясий партиясынын өкүлдөрүбүз. Мекенчил саясий партиясынын өкүлдөрүбүз. Мекенчил саясий партиясынын башка партиялардан түп тамырынан бери айырмаланган партия. Себеби Мекенчил партиясынын башында Кыргызстан үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн, келечек үчүн жанын берүүгө даяр болгон Садыр Жапаров турат. Алакандай жер үчүн каны жанын аябаган Камчыбек Ташиев турат. Мекенчил партиясынын катарында мурда бийликте болуп, жогорку бийликтерде болуп, Атамбаевдин мезгилинде жогорку кызматтарда иштеп, бийликтен коркпой, карапайым атуулдардын, сиздердин көйгөйлүгүңүздөрдү көтөрүп, бийликтин куугунтугуна кабылып, бийликтин кысымына кабылып, сынбай адилеттүүлүктү туу туткан уулдарыңыздар болот. Мына ошондой уул кыздарыңыздардын бири менмин. Мен өзүмдү тааныштырып коеюн. Аманбаев Бакыт деген уулуңар менмин. Мурдагы Кыргыз Республикасынын омбудсмени. Атамбаевдин мезгилинде парламент тарабынан 5 жылга шайланып омбудсмен болуп иштедим. Көйгөйлүү маселелерди көтөрдүм. Жөн эле ооз-эки түрүндө көтөрбөй, документ түрүндө көтөрүп, атайын доклад түрүндө көтөрүп, чечкин ушу маселени деп Атамбаевдин столуна, өкмөт башчынын столуна, парламентке койдум алдына. Бирок аларга менин андай элдин таламын талашкан аракетим жаккан жок. Тескерисинче мени жумуштан алып, эжемди 9 жылга камап, ушундай бир кордуктарды, кысымдарды көрдүк. Бирок чындык бар экен, адилеттүүлүк бар экен. Кайрадан мына ушу мекенчил жаштар менен биригип, мекенчил атуулар менен биригип, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев болуп биригип, ушу элге кайра чыгалычы. Мүмкүн ишенет. Мүмкүн колдойт. Мүмкүн добушун берет. Добушун берсе биз Кыргызстанды конкреттүү түрдө ушундай туңгуюктан алып чыгалы, бардык улуттарга өңүнө, түсүнө карабай жакшы шарттар түзүп берели деген программа менен чыгып атабыз. Биздин партияны башка партиялар менен алмаштырбаңыздар. Биздин партияны мына соңку 30 жыл бою бийликте болуп, Кыргыз элинин байлыгын талап тоноп, кээ бир тармактарда, кирешелүү тармактарда өзүнүн коррупциялык схемасын орнотуп, монополиясын орнотуп, ошол жактан Кыргыз элинин канын соруп жаткан партиялар менен алмаштырбагыла. Ал атасы бир, энеси бир окшош партиялар, бийликтин партиялары. Алар азыр жаңы убадаларды берип, алдына жаштарды коюп чыгып атат. Биз ал партиядан эмеспиз. Биз соңку 10 жылдын ичинде, соңку 10 жылдын мезгилинде бийликте болуп, Кыргыз элин алдап, 2 миллиард доллар карызга батырган партиялардан эмеспиз. Биз биринчи жолу шайлоого катышып атабыз. Бул партиянын башында дагы айтылып атам, мынандай Садыр Жапаровтай, Камчыбек Ташиевтай уулдарыңыздар турат. Бул партия элге конкреттүү программа менен чыгып атабыз. Ошол программаны Кудай кааласа биз ишке ашырабыз. Эгерде биз ошону ишке ашыра албасак, мандатыбызды таштайбыз деп элге убада беребиз. Кандай убадалар, кандай программа? Биринчи, бизде саясий программабыз бар, анан экономикалык программабыз бар. Мен кыскача сиздерге убактыңыздарды бөлүп албай айтып берейин. Саясий программабызда бизде Кыргызстанда башаламандык, жоопкерчиликсиздик өкүм сүрүп атат соңку 10 жылдан бери. Билесиздер, эки баштуу кош бийлик бар. Аткаруу бийлигинде эки баштуу кош бийлик бар. Президенттин бийлиги, өкмөт башчынын бийлиги. Биз дароо конституциялык реформа кылып, өкмөт башчыны аппараты менен толук түрдө кыскартып атабыз. Аткаруу бийлигин толук түрдө президентке өткөрүп беребиз. Президент бир гана адам өлкөнүн келечеги үчүн, экономиканы өнүктүрүү үчүн, элдин жашоосун жакшыртуу үчүн жооп бериш керек.
Бул дүйнөлүк система иштеп аткан, башка өлкөлөргө натыйжасын берген система. Biz ушундай мамлекеттик системаны киргизебиз. Экинчи, biz 2010 жылдан бери уланып жаткан партиялык уурлукту токтотобуз. Партиялык уурлукту токтотуп, 120 депутаттын санын 75ке кыскартабыз. 75ке кыскартып, канчалаган мамлекеттин бюджетинин акча кыскарат. Кыскартып, бийликти партия лидерлеринин колунан элдин колуна алып беребиз, силердин колуңарга алып беребиз. Бул биздин экинчи саясий программабыз жасай турган ишибиз. Үчүнчү, өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда тартип коргоо кызматтары, милиция, сот, прокурор карапайым эл үчүн иштебейт. Сиздерге жардам бербейт, билесиңер. Акча берсеңер маселеңерди чечет. Акча бербесеңер, таанышың болсо маселени чечет, болбосо чечпейт. Мына ошол сот системасын биз толук түрдө реформалап, адилеттүү сот системасын кылалы деп атабыз. Анын үчүн эмне кылабыз? Конституциянын 95-беренесин өзгөртүп, сотторду кызматка дайындоону, сотторду кызматтан алууну президенттин ыйгарым укугунан алып, адилеттүү сот системасын киргизели деп атабыз. Ошондо гана адилеттүүлүк орнойт, ошондо гана сиздер сот адилеттүүлүгүнө жете аласыздар. Бул биздин саясий программабызды кыскача айтып бердим. Экономикалык программага токтолоюн. Биздин экономикалык программабыз абдан кызыктуу. Биздин негизги душманыбыз булар коррупционерлер, митекурттар. Коррупционер, митекурттар деген сөз соңку 30 жыл бою улам партиядан партияга алмаштырып, улам жаңы президент келген сайын ошолордун партиясына кирип, бийликке келип, эң жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп, кирешелүү тармактарды өзүнүн коррупциялык схемасын орнотуп, кыргыз элинин канын соруп жаткан коррупционерлер, жемкорлор. Алар биздин жашообузду балабыз төрөлгөндөн баштап каза болгонго чейин коррупциялык схема менен чырмап каныбызды соруп атат. Эмне үчүн биздин тротуарларыбыз мындай жыртык? Караңыздар. Эмне үчүн биздин үйүбүздө кыштын күнү отопление жок? Эмне үчүн бала бакчалар жетишпейт? Эмне үчүн мектептер жетишпейт? Анткени Акаевдин мезгилинен баштап кыргыз мамлекетинин миллиондогон долларлары бир уч чиновниктин чөнтөгүнө кирип атат. Биз 10 мыйзам кабыл алып, мына ошол миллиондогон долларларды мамлекеттин казынасына түшүрөлү деп атабыз. Конкреттүү түрдө мисал менен айтайын. Биринчи, биз энергетика тармагындагы уурлукту кан буугандай токтотобуз. Кантип? Энергетика тармагында жылына 100 миллион доллар уурдалат. Бир уч чиновник тарабынан. Алар өндүрүлгөн электр энергиясын 12 тыйындан сатып алып, карапайым элге сиздерге 700 киловатт саатка чейин 77 тыйындан, 700 киловатт сааттан өткөндөн кийин 216 тыйындан сатат. Ортолуктан алар бир жылына 100 миллион доллар пайда көрүшөт. Ошол эле 12 тыйындан алган электр энергиясын коңшу өлкөлөргө 350 тыйындан сатат. Кыштын күнү биз суук болуп элдер үшүй баштаганда алар коңшу мамлекеттен, Казакстандан 560 тыйындан сатып алат. Сиздердин акчаңыздарга сатып алат. Карапайым элдин акчасына сатып алат. Бул кыргыз элине жасаган көз көрүнө чыккынчылык деп айтса болот. Мындай көз көрүнө элди талап тоно бир дагы өлкөдө жок. Биз бир мыйзам менен мына ушундай уурлук токтотобуз. Кантип? Электр тармагын реформалоо боюнча мыйзам болот. Аны үчүн уурлукка негизделген Восток электро, Север электро, электрик станциялары, Жалал-Абад электро деген ишканалардын бардыгын бириктиребиз дагы бир энергетика министрлигин түзөбүз. Заманбап менеджерлерди орнотуп, башына коюп, натыйжалуу башкаруу киргизебиз. Ошондо өлкөнүн казынасына 100 миллион доллар түшүп атат. Ал 100 миллион долларга биз эмне кылабыз? Мына,
Мына сіздерге азыр біз угуп атабыз. Айрым жанагы атасы бир, энеси бир окшош партиялар келип 5000 сомдон 10.000 сомго чейин акча таратып атат. Паспортуңуздар жыйнап кетип атат. Бирок билип коюңуздар. Алар мына ушундай аракетти соңку 30 жылдан бери жасап келатат. Жашообуз өзгөргөн жок. Алар сиздердин добушуңуздарды сатып алат. Алардын талапкерин сиздер көрбөйсүздөр дагы. Алар сизге жолугушууга да келбейт. Алардын айта турган сөзү да жок. Биз алардан айырмасы шайлоо бүткөндө мына Ош шаарында бир чоң штабыбыз калат. Каалаган адамдар мына ошо штабка барат, өзүнүн арыз-муңун айтат. Биз менен зарыл болсо ар бир айда, ар бир мезгил менен сиздер менен жолугушуп турабыз. Экинчи чоң мыйзам бул бажы тармагындагы уурлук токтотобуз. Бажы тармагында уурлук бажы Кыргызстандагы эң кирешелүү тармактардын бири. Кыргыз-Кытай чегарасынан мен Азаттык радиосуна жүргөндө иликтеп чыктым. Азаттык радиосуна 8 жылдан ашуун иштедим. Ошол мезгилде биз бажы тармагындагы коррупцияны дыкат терең иликтеп чыктык. Кыргыз-Кытай чегарасынан Кытайдан Кыргызстанга bir ayda жок эле дегенде 3000 жүк жүктөгөн автоунаа өтөт. Ошол автоунаалардын ар биринен $4000, $5000, $8000 чейин акча алышат. Мейли азайтып айталык $4000 деп коелук. $4000 3000 автоунаага көбөйтсөңөр $12 миллион болот. $12 миллион bir адамдын bir уш чиновниктин чөнтөгүнө агылып кирип атат. Бул сиздердин акыңыздар. Бул карапайым элдин рызкысы. Бул биздин балдарыбыздын рызкысы. Айланайын апалар, урматтуу инилер, мына ушуну түшүнүңүздөр. Мына ошол акчаны алып келип сиздерге азыр аз гана 5%-ын, 10%-ын сиздерге сатып атат. Сиздерге сатып атат дейм да. Сиздерге берип атат. Добушуңуздарды сатып алганга. Сатылбаңыздар. Алданбаңыздар. Мына алдыңыздарда турган чыныгы мекенчил партияга добуш бериңиздер. Булар Садыр Жапаров өзүнүн позициясынан таптакыр өзгөртпөгөн, өзүнүн позициясын таптакыр өзгөртпөгөн лидер. Бул Кыргызстандагы эң коррупциянын туучоксу болгон Кумтөрдү улутташтырам. Кумтөрдүн акчасын мамлекетке төктүрөм дегендиги үчүн түрмөдө камалды. Ошонун оозун басыш үчүн ак жерден күнөөлөп, кылмыш ишин ашып түрмөгө отурузду. Анда да сынган жок. Түрмөгө камап алып туруп, бычак менен кескилешти. Кан жалатып, анда көрдүңөр го? Анда да сынган жок. Өзүнүн позициясын тайган жок. Андан кийин баласын автокатастрофа менен өлтүрдү. Анда да сынган жок. Мен өлсөм дагы Кыргызстанды өзгөртүшүм керек. Мен мекенчилерди топтойм. Мен Кыргызстанды өзгөртөм деген лидер. Жанында анын чыныгы аккандай болгон досу Камчыбек Ташиев турат. Булар республика боюнча мигранттардын арасынан чыныгы мекенчилерди, таза лидерлерди, бийликтен коркпогон, сөзүн сөзү бар атууларды топтоду. Мына ошол балдар келип туруп, мына сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Биздин силерге бере турган акчабыз жок. Добушту сатып ала албайбыз. Биздин жада калса мына кыйкырта турган, катуу сүйлөтө турган микрофонубуз да жок болуп атат. Мына кыйкырып тамагы майрылажа сүйлөп атам. Ошон үчүн урматтуу апалар, урматтуу эжелер, туура түшүнүңүздөр. Мына бизди саясий партиясын, мекенчил саясий партиясын колдосоңуздар, чыныгы жаңы доор башталат. Эгерде башка партия өтө турган болсо, биздин жашообуз ошо ойдон калат. Жумушсуздук күчөйт, тышкы карыз күчөйт, дагы өсөт. Мына бүгүнкү күнү Кыргызстандын тышкы карызы $5 миллиард жетти. $5 миллиард жетти. $5 миллиард $6 миллион кыргыздын баласына бөлсө, элине бөлсө, ар бир бешикте жаткан бала дагы $830 карыз.
Соңку 10 жылдын ичинде бийликте турган партиялар 2 миллиард доллар карыз алышты. Бардыңар билесиңер. 2 миллиард долларды Кытайдан оор шартта алды. Эгерде биз убагында Кытайга төлөй албасак, эмне болот? Жерибизди алып коет. Мына коңшу Тажикстандын жерин алып койду. Мына ушундай коркунучта турабыз. Ойгоңгула элим. Ойлоңгула.